Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Сиздер менен кайрадан эле Куба медиа каналы. Биз бүгүн азыр Шереметова аэропортуна келдик. Бул жакта кандай өткөндөгүдөй эме болбосун деп сиздерге баарын көрсөтүп беребиз. Андыктан биз менен болуңуздар. Маякта эмне ызычы болуп атат пока билбейбиз. Ошондуктан биз менен болуңуздар. Topluluğu örmesi gerek kullanları getirsin. Her gün bal problemi. Артпай тияққа тұрып тұрылады отсан, тартқандар жетішті бұл жақта. Тартып отчет, елдің бар телефоныңыздан бір нәрсені сен камера оған Азыркы тапта бүгүн уча турган категорияны билели деп келдик. Азыр бул жакка суроо берип коелу. Пресс-секретарь. Нет. Бүгүн канча категория учат? Ошого эле жооп берип койсоң. Ne болчу? Мен бияка Кыргызстанга кетип аткан себебим 3 жаштагы балам сууга чөмүп кайтыш болду. Ошо бизнес класста карабай баламды эң акыркы сапарга кетип баратам. Бизнес класстын билетин канчага алдыңыз? 71 миңге? 73.860 рубль kaldı. Ошол негизи чын эле баабы? 73 миңге? Бизнес класстын Тастап бере алам, азыр менде эмеси бар. Ошондой болушу мүмкүн бе негизи? Ооба, бизнес класста билет алса болот экен, бирок орун бар. Орунда ошо орунда кыйынчылык менен таптык. Экстренный случай болгон үчүн Жөнөкөй пассажирлер канча миңге кетип ошондо? жөнөкөй акчанын көзүнө карабай алдык. Сиз да кетип ошондо? Жок. Жеңиз кетип атат. Анан жөнөкөй пассажирлар 13.700, 14.000 где-то ошолордун эме табат. Бул жактагы келиндин баласы, 3 жаштагы баласы сууга чөгүп каза болуп калып, бучу эртең менен угузду эле биз посольствого барып кайрылып, срочном порядке экстренно азыр чындап эле бул келинге оор. Балам ортто жатат, ошого жетишим керек эле, билеттин кымбатына карабай. Ушундай ситуацияда 73.860. Эже сиз деле эл катары билет алсаңыз же беришпейби жанагы? эми биз деген эми көрүшүбүз керек да. Бул жакта кандай адамдар кетип атат? Балким ошол адамдардын ордуна бул жак кетсе туура болмок эле. Же тигил адам уже заранее билет алып койгонду биз билбейбиз да. Вот. Эми болгон аракетибизди кылдык, элчиликке кайрылдык. Экстренный деген үчүн жанагындай бизнес класстан билет алганга мүмкүнчүлүк болду. Кудайга шүгүр, ошо болсо да буюрса эртең жетип алсаңыз. Балам моктончу, алып кетишим. Сол кайгырбаңыз. Сиз менен, эл сиз менен. Рахмат сизге ушунча жардам берип. Саламатсыңар дагы бир жолу кыздар. Бул биздин хостелде жашаган кыздар 2 айдан ашык жашады. Колдорунда билеттери бар. Аэрофлот компаниясынан. Канча күттүңөр? 2,5 айдан ашык. Арабызда балдар бар болчу, 2 бала бар. Надеемся, что им делают учат. Азыр 2 айдан бери силер менен чогуу тургандардан 12 бала калды хостелде.
негизи пост окугандан 29 марттан баштап жашап жүрдүк. 5 апрелде чартермен рейс болот деген бизде, бирок болгон жок. Анан кийин алгачкы рейс болсо 17 майда болду. Бирок списокко бизди киргиздик 100% учасыңар деген болчу. Бирок тилекке каршы биз учпайды, мындай тааныш билиш болуп, тааныштар учуп кетишти да. Биз калып калдык. Ошондо экинчи жолу болду. 26 Тааныш билиш болгон сиздер каяктан билдиңиздер? бул жакта мындай өз көзүбүз менен көрдүк. Жүрсөңүздөр билесиздер да, мисалы. Сиздер ошол жерде жүрөсүздөр ошондо? 17-синде силер ошол жакта болгонсуңар, э? Бул жакта болгон 17-синде саат 10-до келгенбиз таң атпайбы. 10-дон эртеси саат 10го чейин жүрдүк. Бирок биз уча алган жокпуз, өз көзүбүз менен көрдүк да. Мындай тааныш билиш туугандарды өткөрүп жаткандар. Азыркы тартпагыла деп аткан ошолорду жөнөтүп аткандар ким болуп? Мен көрбөй калдым, бул жакта тартпагыла деп азыр ар бириси келип силердин жаныңарга айтып кетип атат. Азыр бул жерде өзүчө болуп атканда тартып атсак болгондой берип алып туруп. Негизи блогерлерге тартпагыла деген запрет жок туурабы мен билишимче. Же определенный чек коюлабы силерге? Чек коюлбойт негизи. Чек жок да туурабы? Чек жок болгондон кийин биздин кылган ишибиз биз элим үчүн болгондон кийин элге туура маалымат жеткирүү. Өзүбүздүн көзүбүз менен көргөндү элге жеткиришибиз керек, туурабы? Акыйкатсыздык неме болсо, акыйкатсыз деп айтышыбыз керек. Эмне себептен биз бир эле тарапты карап эле баары сонун, баары жакшы дешибиз керек. Биздин көзүбүз көрүп турган нерсени биз айтышыбыз керек, туурабы балдар? 17 күнү акыйкатсыздык нерселер болгондуктан 26 күнү аэропорт Шереметьевода боюнда барлар жана жаш балдары менен кирди. Бүгүн 7-синде уже бул 4-үчү учакка гана үйлешип атат бул балдар. 2 айдан бери. Кыз үйлештик эметtik, кирдик списоккачы. Нар жакта 12 бала калды, алар деле 2,5 айдан ашып жүргөн. Колдорунда аэрофлот билеттери бар. Билеттери бар балдар уча албай атканына билеттер болсо заранее алынган болчу да. Именно мындай коронавирус пандемиясы башталды деп алынган эмес да. Мисалы биз мындай 4 турган болчубуз, заранее алынган болчу билеттерибизчи. Анан кийин билеттери жокту, колунда билеттери жоктор учуп кетишет. Аэрофлот компаниясы именно барлар хостел Купавнада калып калышпайбы. Ошоно несправедливо болуп калды да. Силер менен чогуу келген 70 киши, почти 70 келген, силер ошонун где-то бир 50-дөйү Оренбургка кетип калышкан, э? Биз хостел Купавнада 100дөн ашып кеткен болчубуз да, ошочу. Анан кийин майдын баштарында 100гө жакын биздин бир туугандарыбыз биз менен чогуу жашап жүргөн эмеге Оренбург шаарына кетип калышкан Бозулукка. 17-синде бул жака биз списокко кирдиңер, аз эле калып турсуңар деп бизди киргизген болчу да. Бизге киргиздик деп айткан. Бирок тилекке каршы биздин ордубузга башка бирөөлөр келип калышты. Мүмкүн чын эле ошол ооругандар кетиши мүмкүн, же боюнда оорулар кетиши мүмкүн. Эми сиздер что акыйкатсыздык болду деп интернет блогторунан өзүңүздөр деле көрүп жатасыздар болуш керек. 17 майда мынакей жаштар гана учуп жатат деп көрүнүчү видеолор. Ооба бир жолу дагы ошо биринчи учуп аткан болуш керек, э? Интернетте жакшы тарады ошо. 17 майда ошо видеону биз Азыркы көз карашыңар кандай? Бүгүнкү болуп аткан нерсеге кимдерди көрүп атасыздар, кимдер жүрөт силер уже бир сааттан бери келип калып турсуңар. Баягы категорияда айтылган категорияда адамдарбы бул жакта же дагы деле бар. Жаш балдар маңдайыбызда отурган жаш бала менен жаш кыз. балким булардыкы бизнес саласында. Баягы жаштарды биз деле баягы айта албайбыз кандай эмне экенинчи, балким булар бизнес класс сатып алып, бизнес класс менен учуп аткандар. Жок, негизичи колдорунда билеттери барлар адамдарды бекитип кетет. Март айынан баштап жатканда ошол несправедливо болуп жатат. Кандай болбосун, мен абдан кубанычтамын хотя бы силер бүгүн илинип кетип атканыңарга. Мен ойлойм адилеттүүлүк жана акыйкат биринчи очередте болушу керек. Кийинки рейске калган 12 бала учуп кетет го деп, анткени жаш балдар
деп жаш балдарын шагынсындырып, жаш балдар чыдап тургула деген сайын жаш балдардын уже жанып турган оттору күйбөй эле чок болуп өчүп баратат. 2 айдан бери зарыгып, күнүгө ата энесинин ыйы, көз жашы балдарым качан келет деп бир ата эне өз балдарын абдан күтүп турган мезгил да. Ошол себептен мен чын жүрөгүмөн каалап кетер элем жана ушу биздин эл өкүлдөрүнөн жана посольствонун дипломаттарынан Алибек Жекшенкуловичтен кийинки рейске ушу хостелде калган жүргүнчүлөр, пенсионерлер, алар көп эмес, ооругандар, балдары барлар. Анын арасынан кишилер бар экен, алардын туугандарына мен кайгыруу менен көңүл айтам. Баласы, атасы, энеси, эжеси өтүп кеткендер бар да. Алар мисалы азыр бул жерден бирөө кетип атат. Баласы өтүп кетти. Биз ошону менен көчүп калганбыз. Азыр дагы 2 жигит турат. Эле маселе экен, бирок тилекке каршы аны да киргизген мүмкүн болбой атат. Анан биз максималдуу баарын мындайдыр өзгөчө муктаж болгондорду кошконго аракет кылдык, бирок баары орун аябай чектелүү болгондуктан баардыгы канааттанбай калды да. Дагы экинчи суроо, бүгүн канча эконом класс, канча бизнес класс? Борт баягыдай эле 402 борт, анын 30су бизнес класс, 372си болсо эконом. Мен бизнес класс боюнча аралашкан жокмун, аны башка адам тейледи. Себеби ал жерде дагы мындай өзгөчө абалда болуп калгандар дагы кайрылышты. Мен толугу менен ушу 372 орун боло турган эконом классты карадым. Ошол себептен мен эконом класс боюнча гана кат маалымат бере алам. Билети бар адамдар, Аэрофлот компаниясынын билети бар адамдар 2 айдан бери хостелде жаткандар кошулдубу? Бар эмес, бирок кыздарды коштук. Кайра эле бүт кыздарды кошо алган жокпуз. Айткан дагы мындай караганга туура келди. Менде башында аябай чоң үмүт бар эле, ошо хостелде 2 айдан бери жаткан балдарды да, кыздарды да чыгарып кетем депчи. Бирок азыркы абал өзгөчө ошо ооруп жаткандар, мисалы онкологическийлер өтө көп. Арасында аялдар бар, мамологдор менен аркылуу сиздер түшүнөсүңөр, операция болуп, операциядан кийин анан аябай сахары көтөрүлгөн, сахарный диабеттер көп экен. Анан алардын дагы состояниясы начарлап барат. Анан ошол себептен хостелдердеги жигиттерди, анан жаш кыздарды 20-25 жашындагы кыздарды убактылуу дагы кармап турганга туура келди. Мен билишимче хостел Купавнада азыркы тапта 90 адам бар. Ошонун ичинен 60, почти 70 киши арыз жазган. Билети барлардан арасында 20 киши бар. Мен өзүм барып интервью алып кеткем мындан бир жума мурун. Ошол балдар 2 айдан бери жаткан балдар кийинки рейске учабы же дагы аларды ошентип бөлүп кетиресиздерби? Эми 2 айдан ашып кетти да уже. Купавна башка хостелдердеги баарын кошкондо толугу менен бир борт болуп калат да. Ошол бир борт атайлап ошол хостелге бирок тилекке каршы хостел эле дейт турган болсок, анда мына ушундай эле контингент калкалат. Жок, массовый бир жарыялап ошо хостелди бир кетирели, кандай дейсиңер? Эл каршы эмес болуш керек, тем более хостелди өкмөт каржылап атат да. Өкмөт каржылаган мындай жатакананы биринчи очередь кетириш керек деген нерсе бар да. Ошол боюнча да суроо берип атышат биздин подписчиктер. Хостелде жаткандар, анан үйүндө жаткандар бар экен. Тоже билеттери менен ошолор уча алабызбы же дагы деле күтүп жата беребизби дешет. Билеттер боюнча айта турган болсок, мындан бир 3 апта мурун алла цифр өйдөрдө болуш керек. Жалпысынан билети бар, колдорунда бар 5000 тегерегинде адам бар деген маалымат. Анын басымдуу көпчүлүгү бул Аэрофлот компаниясы. Анан экинчи катардагы Урал, анан С7 биздин авиатрафик. Ошолордун баардыгы көпчүлүгү марттын 20-сына чейинкилер, анан дагы бир бөлүгү апрель-май, июндун башында алгандар да.
Ал эми хостелдер боюнча айтып турган болсок, ал жерде хостелге деген мисалы 2-3 күн мурун, 1 апта мурун, 2 апта мурун да кошулган адамдар бар. Биз деген мындай бөлүп карап атабыз. Эң биринчи приоритет бул баягы 29 марттагы жердеги биздин мыкты азамат жигиттер өздөрү абалды көрүп туруп, кыз келиндерге, алышка кемпирлерге, кыйналгандарга орун өздөрү бергендерди чыгарган аракет кылабыз. Толугу менен азыр айтып коеюн, толугу менен аларды толугу менен бир бортунан чыгарып кетүү мүмкүн эмес. Мүмкүнчүлүк болсо ошол март айында калып калган 12 бала бар азыр. Ошону кийинки рейске кетиргенге мүмкүнчүлүк болобу? Ушул биздин каналды, биздин подписчиктер 12 миңге жакын подписчиктер баарын эле сураса, биз ушул балдарга как гуманитарный помощь болуп продукты ташыйбыз постоянно. Мен лично башынан бери жүрөм. Хостел Купавнада уже 2 айдан ашып калды. Акбар Жаныбекович менен чогуу башында ушул хостел Купавнаны ачканда баарыбыз бар болчукпуз. Азамат Райымбеков, Талас төрагасы, бүт төрагалардын баары менен чогуу биргеликте ачканбыз. Бирок ошол адамдардын жарымысы Оренбургда кетти. Уже 10-15 күн ал жактан дагы сложностьтер менен кетти. Бирок тилди угуп калып калган биздин 12 балабыз, азыр 15 балабыз. Азыр үчөөсү учуп атат, мына кыздарды көрдүм. Уже бир туугандай эле болуп калдык, баарын тааныйбыз. Бирок ошол 12 баланы кийинки самолетко учурушканга мүмкүнчүлүк бар, аларды да бөлүп жарып кетиресиңер. Балдардын уже жанып турган оттору өчүп калды, ата-энелери үйлөп атат. Абдан капа болуп атышат. Просто адилеттүүлүк бир бизде мындай таныш билиш дебей эле, чындап эле көз караш менен карап туруп, ушундай адилеттүүлүк кетирсек, элден да жакшы алкыш угат белек дегенибиз да. Эми 29 боюнча 17-чи байдагы борт боюнча мен айта албайм, анткени аралашкан жокмун. Сырт болуп жатканда. Азыр деле ана буга чейинки борту деле өзүңөр деле күбө болуп атасыңар, арасыңар болот. Ал жерде мындай тааныш билиштер болбосо керек. Бир экинчиден Купавнадагы жанагы 15 бала боюнча. Өткөндө Акбар мырза менен борт уюштурганын алдында биз мазмундуу сүйлөшкөнбүз. Анан бир заявление жазганы 5 адамды алып барганбыз. Анын ичинен жанагы 3 жаштагы баласы каза болуп калган. Бөйрөгүнөн отказ берип аткан жана гемодиализдеги баланын келинчеги бир онкологияны алып бардык. Уже больницадан чыгарып койгон 2 жумадан бери кайрымдуу адамдар азыр кичине акча чогултуп, билетин акча чогултуп бердик. Кийинки рейске хотя бы ошону киргизгиле деп заявление жаздырып. Андан тышкары мамасы каза болуп калган келинди киргиздик. Анын 4 жаштагы баласы Кыргызстанда калып калыптыр. Азыр ошол мамасын хотя бы 40-на жетишип калайын деп. Биякта эмес, ал немеде көчө барып биз жаздырып кеткенбиз. Анан 5-чи адам 2-3 айлык баласы менен тоже хозяйкасы уже чыгарып койгон. Ошону хостел Деревага алып барып жайгаштырдык. Алтай байке менен. Анан көчө ушундай случай болду. Эми сиз как координатор катары ошо заявление кабыл алып аткан жанагындай бланкалар турат. Ошо жактан заявлениялар жоголбой сразу ошол жака барабы? Нужный адресатка барып текшерип каждый заявленияны. Же жоготуп алышы мүмкүн да. Анткени көчө 2 жолу жазды заявление. Биринчисин жазганды биз таппайбыз, аны кайра жазгыла деп койду да. Ошондой убакыттар болуп атат да. Элдин баары сыртта тургандар биз 10 жолу жаздык, 10 жолу немебиз заявлениябыз туура эмес же жоготуп алышкан. 10 жолу жаздык деген бул жалган маалымат болуп турат. 4 жолу жазган болгон да. 4 жолу жазган бир эле киши, бир эле заявитель 4 жолу бериптир да. Анан биз аны таптык. Өткөндөгүсү ал кетти. А бирок анын арыздары андан кийин дагы келип атты да, аны чыгарып коюптуз. Эң максималдуу бул 4 эле жолу болду. Анан 10 жолу деген бул коягы. Эми сырттагы турган адамдардын факты боюнча стану сайта калды, мына 10 жолу келип жазып атабыз дегендер. Эми может голословно говорю, но элдин максималдуу 4 жол жазган болгон да. Макул, рахмат. Биздин суроолорубуз бул элдин берген суроолору. Биз прямой эфирдебиз азыр. Бизден Конечно.
Мақсат Аманов, қандай бұл жерде қалыс эле болуп атабы негизинен? Өдөмүк. Белгисиз не болуп атат. Бияққа қой, өженікі. Emin yaş balası varlar, kelekteler. Peki dayanmam. Tatak sindiriyorum. Колясканы абырап баспаш керек болмайды, коляска Я что показываю? Жақсы емес жайында өтеді. Aeroportta Katar uçak yapıyor. Orada kelekteler duruyorlar. Katar'dan kaldı da karar. Yunanistan'da bugün de var. Yeksak alsak Pasport bilet. Anadolu'ya invalid başkalar var mı? Anda yaş balası mı dedi? Basma parkın iki çok. Kanday. Bırak öpközüm de apı. Ara karga ne diyor? Gir gir. Var idi gel. Var idi. Gir. Yok yaşap göreceğimden ayrıldım deyip var. Yaşın ötken gençlerin vardır bu törette. Bize görüp aldım mesela. Marsakaldan var mı masak? Yeni git. Var kızlar satasınlar. Bizim biletini alsak biletine böyle uçak. Так, мына кичинекей баласы менен киргизилет колясканы. Alып жаш балдар бар. Birbirinden gider, birbirinden yaktan. Onda bu uğraşmak. Bundan da bir hediye var. Apalar var mı ya? Karı kartlar apalar. Иди, бабушка, руку держи. Это бабушка. Меня еще нагиб. Арасында билети барлар да бар, билети жоктор да бар. Билети бар эле деп аны караган киши жок, только билети орлар деп. Бул жерде ал биринчи очередь муктаждыгы каралат, муктаждыгы. Анан ошо арызда если билети жок болсо билетти сатып алам, шарты бар деп жазат. Ошонун негизинде болот. Анан биринчи очередь билети бар экен, билети жок экен деп аны караган киши жок. Муктаждыгына байланыштуу. Эгер 74 миңдик билетти сатып алам деген адам абдан муктаж болсо, бул жакта дагы бир адам жөн эле кетет элем, бирок ошол билетти ошондо силер тарабыңызга салып
сатасызбы же жок бул алат бул бүтүп турсун дейсиң эле. Ушундай немелер случайлар болуп атты, экстренный, срочный. Жок, ошону айтып атпаймынбы? Бизнес класска жөн эле акчасы бар учат экен деп эмес. Муктаждыгына карап, жоксу бизнес класс менен учат дегендердин саны көп. Абдан көп. Анан жөн эле учатканын акчасы бар экен, ала алат экен деп караган жокпуз. Эң биринчи жанагы критерийлерге кириш керек, эң биринчи. Анан хостелдердеги маселе боюнча абдан көп суроолор берилип атат бизге подписчиктерден. Хостелдеги билети бар адамдар 2 айдан ашык уже хостелде жашап жатышат, жаш балдар экен деп өткөрбөй коюп атышат дейт. Ошого кандай жооп бересиздер? Мына ушул жерден туура суроо болду ушу. Бул жерде хостелде жатканы үчүн бир жеңилдетүүлүк берилбейт. Рейске киргенге бул хостелде жатып туруп, азыр мына бизге кече эле ошондой 2-3 күн болду маалымат келип атат, элдер эптеп ошол хостелге жазылып алсак, анан Кыргызстанга кеткенге рейске кошулат экенбиз деген ой менен келип хостелге жазылып атышыптыр, азыр хостелге жатып алышат. Андай болсо жаңыласыздар. Хостелден 17-синде 40-ка жакын киши хостелдин ошол аэропортто биринчи учуп алган рейс менен жана WhatsApp группадан списокты өздөрү түзүп берген тизмени. Анан учуп кетишкен. Ошондо көп өзүңөр билесиңер, недовольство жаралган элдин арасында. Жаштар учуп кетти, тиги бу деп. Ошондон кийин азыр хостелде жатса, биринчи очередь учат деген эч ким андай эме жок. Хостелде жаткандардын ичинен дагы катуу ооругандар, кош бойлуулар, балдары барлар. Ошолор мына тизмеге очередь деп кошулуп атат. Мында да 30-40 адам хостелде жазылды. Эки хостелден. Ошол эле мына боюндар бүгүн мына элчиликтин автобус менен баарын салып алып келди бияка. Хостелде эле жатат экен, ушулар кетиш керек. Жаш балдар тиги деген андай эч кандай критерий жок. Эмки рейске 13-нөн 14-нө караган рейске кайра эле ушундай критерий менен кетеби же ага дагы өзгөчөлүк киргизесиздерби? Менимче ушул эле критерий менен кетет болуш. Хостелде калган менин билишимче бир 12 бала калды да. Колунда билети барлар. Ошолор суранып жатышат азыр. Биз эфирден дагы суроо беришти. Биз кетебизби? 2,5 ай күттүк. Сабырдуулук менен мындан артык дагы канча күтүшүбүз керек? Мына ошол жигиттерге дагы бир жолу кайрылып айтып кетет элем. Жигиттер, силер эле 2,5 ай күткөн жоксуңар. 1000 деген, 10 000 деген, 100 000 деген биздин жарандарыбыз Кыргызстанга барсак экен деп атышат. Анан жалгыз силер хостелде жатып күтүп атабыз дегенге бул туура эмес иш. Көп күтүп аткан. Мына азыркы күндө элчиликте 5000ге жакын киши кайрылып арыз менен кайрылып кетебиз деген ар кандай муктаждык кишилер турат. Ошол силерге окшогон эле. Хостелде жатпай эле ушул акчабыз жок, жашаганга акчабыз жок, жегенге наныбыз жок калды деп кайрылгандар андан көп. 5000 киши ошол жанагы критерийге киргендерди айтып атам. Критерийге кирбеген ушул балдардай болуп кайрылып кеткиси келип атат деген андай. Элчиликтин сайтынан окудук, азыркы тапта боюнда барлар, балалуулар, инвалиддер, онкологический больнойлор жана хостелдеги көптөн бери 2 айдан ашык жаткандар. Karab boydular. Bunda da hakikat yok negizci. Ama 5 ayga çeyin 5 ayda 8 ay çeyin getirsin. 5 aydan ilgiler. Biz de baylarını cönet koysak su başka şey gerek yok. Buna yem geliniz biz aytacağız imgeler atar. Bu kaçın düşündünüz işte. Oyunda çok erkekler yaşlardan Bunda çoğunlarına verirler. Biz de çoğunlarını sıra ister. Ayaldan da cönet koysa baylarını cönet koysa olmaz da. Ne için? Kendisi bizde edattı. Geçen ben elçilikte vardım, varıp durup söyledim, büt ayıp verdim, ne olduğunu. Büt ayıp verdim. Oşonda rezervlikte 7 kişini aldım. Menki koşulsuz bir kişi var da söyleyeyim. Emin gelsem koğanları bu. Siz göçe kayırıldınız, bugün olsa sizge geldi bayıtıldı öyle je siz özünüz... Geçen aytıkan. Eten geldi. Erten var öldüm. 7 kişi rezerv tutar, oşonu soğuk. Bugün olsa rezervke İkinci yolu oldu. Yok, İkinci yolu uçurmaya koştular. Az bir oturdu. Bilet menen gelip oturmaylı. Az bir oturdu, bir oturdu. Siz getiriniz, niye karım oturasınlar diye. Anın oyu bunday. Biz de getirip koyup, özünün kişilerin, hiç kim yok. Anıtı koştu. Ben gitmeyeyim. Ушунда дагы бир жолу айтып койсоңуз, ким айтты ушул нерсени?
Mına o жерде жүрөт. Yani Qanchasini siz qancha bo'lib qoldi siz qayrilganingizga? Jol bo'lsa siz borib bir narsa to'ltiribdi, qaradi, siz jimib qoldi o'rtasida. Men zaявление men 5 yol жазып мен баламның бұл бірінші назначение алғанда сол жерді дағы назначение алды. Назначение жоқ, олар больница принимать еткен. Коронавирус деп алды. 15-ші больница бар дақтырды. 3 күнде мындан анализ шықты. Гастрит, язва, анда 3 күнде хәл бір шығарды. Эпикриз бар ма? Жоқ. Выписка из больницы, эпикриз. Андан кейін 4 жыл көрсетіп алды. Скорый шақырып, больницаға апарып, принимать етті. Гастрит, язва деген бар. 3 больница. Анам ешен жақында Москва шарында іштеген МС бар ба? Бар. Өткенде жақсы болды. Азыр баспай қалды бала. Қаншасында баспай қалды сонда? Елшілікке барған күні баспай қалды, е? Ангечик барған үшін жігіт тосын білді ме? Елшілікке барғаныңызды біліп, арыз жаза алдыңыз сіз? Мен арыз жаздым. Арыз жаздым, чөнтөмде жүрек арызчы. Телефон тартып алған. Жазған, бүт жазған. Ошомойдан ешкім өлмеді. Видеолар бүт біледі. Видеолар бүт сіз көргөстіріп, барына жөнөткөн. Мага да бир 2 сөз берсеңиз ушул бала боюнча. Видеоны барын жөнөткөн. Мен Чотонов Шамшар, бул бала боюнча 17 майдагы рейсте комиссиянын мүчөсү болчумун. Буну лично тизмеге киргизгенбиз. Тизмеге кирген. Түнкү саат канчада келген? Где-то 3-4-де келишип, бул жерде барыңар көрдүңөр, касса өтө жай иштеген. Bir адамды 10 минут, 15 минут обслуживание кылышып атканда, ошондайынан акыр жагында өтө албай калган. 17-синде тизмеде бар болчу. 17-синде тизмеде бар адамдар көбү учпай калышты. 30 адамдай калып кеткен ушул жерде. Тизмеге кирип, бирок уча албай калган, ошолордун арасында калып калган. Ушундай оорук жандар, инвалидтер, онкологический больнойлор, жаш балдар менен биринчи очередте тургуш керек болчу. 17-синде абдан көптөгөн жаш балдар алдыда аркада ушап калып кеткен. 5 айга чейин киретип коюп турса токтотушор. Боюндарына 3 айда орун несе бар. 1 ай 2 ай. Анын ордуна ушулар кетесе болот да. 4 ай 5 айда кетип атат. Адам келсе керек де. Адам келсе керек де. 17 боюнча айтып Сиз ошол 17 күнү неме боло турбайсызбы? 17 комиссиянын мүчөсү болду. Мүчөсү болуп, ошол айтып атпайсызбы? 60 кишилердин арасында калып калды. Себеби өздөрү кеч келишти. Өзү рейс. Бул жерге батпай калган 17-синде. Батпай калган, бирок түнкү саат 3-төрдө келип, кассанын алдына барып, ушул кишини өткөрүп коелу, очередь берип десе болмок беле. Балалуу аялдар көп болчу, коляскада адамдар көп болчу. Мына коляскада ким? Ушул бала ошол убакта өзү багып келген. Акыбалы мындай эмес, жакшынакай болчу. Эми 17-синде бүт боюнда бар жаш балдар кетти. Жер карагандар кетти. Ал жердечи видеого тартып баратат, бир адам башын көтөрүп, мен 20 мартта же 15 апрелде билетим бар, мынакей деп айткан киши болгон жок ал жерде. Ал жерде айткан киши болгон жок. Анан мына азыр 21-кылым, 21-кылым. Ошол ким канча кары кетип атат, кары кетип атат. Ошол мынча мына пожилой адамдар мынча кетти деп 20-30 секунддук видео тартсын. Боюндар адамдардан мынча кетти деп 20-30 минут секунддук видео тартсын. Оорукчандар мынакей деп видео тартсын. YouTube'га жөнөсүн биз ишенебизби? Биз 17-синде тарта албай калганбыз. 17-синдеги маалыматтарды көргөндөн кийин биз 26-сына учту. 26-сында рейс болду. Ошондо келип биз 26-сына эч ким нараазычылык билдирген жок. Баардыгы учту. Бирок неге 26 күнү келген жок деген суроо болду. 26 күнү бизди кабыл албай койду. Мен бул больницада болуп калдым. Больницадан чыгып келмекмин менчи. Бизге эч ким караган жок. Канча жол посольство кызмат кылдым, бир киши алган жок. Акырында мен Гүлбарчын менен катайтып урушуп кеттим. Алтай менен урушуп кеттим. Шамшар менен урушуп кеттим. Нуржан менен уруштум. Кече күнү элчиликке бардым, Нуржан келди, Нуржан айтты, Нуржан деди. Бир жакшылыкка мен сен председатель болоюн, председатель. Токтолгонмун. Мен кирип кетейинчи дедим. Макул дедим. Аны сапат мен ордум, анын ордуна мен кирип чыктым. Кирип айттым, айса макул дедим, кетесиз. 7 киши резервде. 7 кишинин сиздики жандоочу киши жок экен, сизди кошобуз. Мына эми. Азыр билетиңиз жок, азыр учпайт дейсиз, Ошондой болот.
Аз посольствонун адамдарына, элчиликтин адамдарына кайрылып көрдүңүзбү сиз? Ушундай кетебизби же болбосо ушул маселе тууралуу кайрылып ошондорго? Мына могу Тимур деген, Сарбалаев Тимур деген. Колуңа эмне келет? Сарбалаев. Колуңа эмне келет? Мен сага айткам, силер чакырдыбы? Чакырса кел, чакырбаса келбе. Эмне турасыңар бу жерде? Ал ким биздин эмне турасың дегенде? Эл ошондой эмени билет экен, акыйкатты. Айтпам, жашына балдар чыгып кетип атат менденчи. Бай 4 ай, 5 ай алды биздин келечек. 5 айлык бойлар келечек, ал кетсин. Мен ошолорду ичине кармаса болот да. 1 ай, 2 ай карантин бүтүп калат. Анан ордон моорду кетирсе, мына кече күнү элчик калды. Мен 20-сында 19-ында көргөм жана бала. Кече 2 туруп кетти. Груз элести 2 туруп кетти. Шок болуп калдым ошол жерде. Карачы. Эмне болуп баратабыз? Кыргыз элим. Мындай болбойт да. Эмне кылыш керек? Только атып жок кылыш керек, чекеден эле. Атыш керек, союш керек. Мына окшогондор. Просто мен балдарым жашта, балдарым чоңураак болгондо атып жок болуп кетти. Ачыгы. Ютубка чыгарып койду. Шереметова аэропортунда турабыз. Консулга кайрылдык. 3 жолу кайрылдык, 3 самолетто. Биринин да кабыл албай коюшту. Мына бала ошол убакта басып жүргөн. Азыр баспай калды. Бала баспай калды. Ушуга окшогондорго жардам берип, ушуга окшогондорду сиз кабыл алып кетсеңиз жакшы болот эле. Мен сиздерден суранам ушул. Акыйкат кылгачы, акыйкаттык. Консулда иштеген төрагалар могу жерделерчи. Бул эмне деген шундук эми? Эмне болуп баратабыз? Мына силердин бала чакаңар барбы? Бала чакаңар болсо силер кантип кетсеңер мына. Атыңыз ким дедиңиз? Алтынбек Жумагул. Токтогулдан болом. Элчиликтин өкүлдөрүнөн сурасам, азыр касса списоктагылар акыркысына чейин алып жүрсүн, списоктагылар. Андан кийин ашып калса дейт. Ашып калса, может бир орун бирөө албай калган болот дейт. Может 3 орун бошоп калат дейт. Ошого чейин кичине сабырдуулук менен күтүп турабыз. Сиздин кайрылууңузду мына түз эфирде, прямой эфирде азыр көрүп элдин биз активисттер элим үчүн биз элдин гана үнүн чыгарабыз, элдин гана көйгөйлүү маселелерин угабыз. Ошол себептен азыр сиздин ачууңузду мен абдан жакшы түшүнүп турам. Бул баланын да ооруган состояниясын абдан түшүнүп турам. Ошол себептен бир аз сабырдуулук менен кассанын аягына чейин күтүп туралы. Анан ошондон кийин эгер балаңызды дагы эле место жок калды десе, элчилик обязательство алып кийинки самолет 13-нө Ошко, 14-нө Бишкекке кетет. Силерге каяка учуш керек? Бишкек. Эми мындай да сиздерден ушу. Жок, мен азыр просто маалымат алып келдим, эмне болгон. Ушундай кетпей калыптырго десем, могу азыр бүтүп атабыз, до конца күтүп туралы дейт. Эми сиздерден сураныш мындай. Биз азыр больница принимать этпей атат. Эси биз калып калып болсок, ошо больницага алынсын, кабыл алууга жардам бериңиз. Бизден сураныш ушул. Омес барбы? Омес бар. Элчилик тараптан ушул сурооңузду элчиликке бериңиз, балаңызды орноштуруп больницага жаткырып 1 жума дарылап тургула. Туурабы? 1 жума дарылап тургула, кийинки рейске кетип. Бирок кийинки рейске чейин кетириш керек. Кетириш керек. Апасынын колуна салып беришим керек, аман эсен. Пока еще аман эсен соосунда кетириш керек, мен сизге кошулам. Ошол себептен кичине сабырдуулук менен азыр күтүп турабыз, баарыбыз ушул жердебиз. Анан мына акыркысы, кассанын акыркысы дегичекте самолет еще 4:30 болду, 7:40 учат. Саат 5ке чейин азыр жаштар учуп атат го, бир чейин да болот, жигиттер учуп атат. Чоң жигит кайерден болот? Токтогулданбы? Все, балдар. Спасибо. Азыр эле мүчөлөрүң иштебей атабы? Өзүңдү көтөрүп тура аласыңбы? Жашың канчада? 26-да? Жок, хорошо, биз түшүндүк. Азыр эми кассанын күтөлүп, андан кийин болгон суроону уже элчиликке берип Sen деле эмес, вообще по жизни точно. Жок, негизи мен вообще бөлбөйм да. Постоянно көлдүктөрдү
Сен эле бөлүпсүң, меники жети областта уюмубуз. Бизде мына Баткенден бар, немеден бар, Аксудан бар, Кара Суудан бар, балдар. Лелектен бар. Лелектен бар мына. Почти жети област.